Кудайдын чакырыгы 4-июль. Кудай үчүн эң маанилүүсү сиздин баш ийиңиз. Ошондуктан өзүңүздү оңдоп, жашооңуздун айрым тармактарын өзгөртүп, ага жагууга аракет кылышыңыз керек. Эгерде анте албасаңыз, Кудай сизден баш тартат. Бул сөздөр жөн гана тамаша экенине кубансак болот. А эгерде чын болсо, бизге өтө кыйын болмок. Дал ушундай нерсени динчилдер үйрөтүшчү. Бирок кийин Иса Машаях келип, алардын жаңылыш түшүнүгүн оңдогон. Лука жазган жакшы кабарда адашкан уул жөнүндө жазылган. Ал жигит атасына "Мага тиешелүү бөлүгүн бер" дегени менен атасынын жүрөгүн катуу ооруткан. Атасы болсо "Макул, ал" деп ага тийиштүүсүн бөлүп берген. Уулу кетип, чектен чыккан жашоо менен жашап жүргөн. Бул көп жагынан бизге окшош. Бирок баары бузулуп, көңүл ачуу бүтүп, жашоосу кыйраганда, ал "Атама эле барайын, анын менден катуу көңүлү калгандыр. Балким жок дегенде кызматчы катары кабыл алар" деп ойлойт. Ошентип үйүнө кайтып келе жатып, эмне деп актанаарын ичинен даярданып келе жаткан. Бирок атасы аны алыстан эле көрүп, анын алдынан чуркап чыккан. Эч нерсе аны токтоткон эмес. Уулу сүйлөп баштаганда эле атасы "Сен абдан жаман иш кылдың. Сен менин балам эмессиң" деди беле? Жок. Лука 15-бөлүм 20-аятта мындай деп жазылган. Атасы уулун алыстан эле көрүп, аяйт да, жүгүрүп барып, мойнунан кучактап өпкүлөйт. Атасы аны сүйүү менен тосуп алып, кайтып келгенине майрам уюштурган. Эмне үчүн? Анткени ал уулун анын жүрүм-туруму үчүн эмес, жөн гана өзүнүн уулу болгону үчүн сүйгөн. Бүгүн да сиз эмне кылган болсоңуз да, Кудай сизди дал ушундай сүйөт. Жөн гана ага бурулуңуз. Ошондо ал сизди кучак чайып тосуп алат.